саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Кабар улуттук маалымат агенттигинин Санжыра программасын көрүп жатасыздар. Дегенде мен да сизди тааныштырып коеюн. Кушубек Качыбеков, жазуучу. Куш келипсиз. Бүгүн ушу Кушубек Качыбековдун Төрөкул Жанузаков Түркістан жаңыры деген даректүү романы жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул китеп 1919 жылы эле чыккан. Кушубек Качыбеков өзү бир 10 жылдан ашык изилдедиңиз го. Көп жыл издеп калдыңыз. Изилдеп жүрүп, баягы архивдик материалдар менен негиздеп китеп кылып чыгарган. Мен эмне айткым келет? Кыргыз элинде өзүнүн эли жери үчүн жанын аябай эмгек кылып, эл курмандыгы болгон баатырларыбыз көп. Алардын көпчүлүгү тарых баракчасына дагы деле жазыла элек десем туура болот окшойт. Ошолордун бири ушул биздин белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Төрөкул Жанузаков. Ушул китепти мына Кушубек Саныч алып чыкты. Ушул жөнүндө бир аз сөз кылсак деп ойлоп атам да. Кушубек Саныч, мына негизи эле бул адам эмгеги абдан сиңген. Бирок эмнегедир көп эл оозунда айтылбай, мамлекеттик деңгээлде дагы баа берилбей калган да деп ойлойм бул кишиге. Мына сиз жазып чыктыңыз, бул элге мен азыр толук жетип атат. Сиз дагы муну деген экземпляр кылып чыгардыңыз да. Аз нускада чыгардыңыз. Буюрса эми мындан кийин эл окуйт деп ойлоймун. Бул Төрөкул Жанузаковдун баягы баскан жолу өмүрү оор болду десек туура эле болот. Анткени бул жаш жагынан кыргыздын баягы кыйналып турганын сезип, кыргызга ошондо эле баягы боор тартып аракет кылып, орыска карап ачык сүйлөгөн кишилердин бири Төрөкул Жанузаков болчу. Эми сөз туулат да, бул киши качан төрөлгөн? Башынан баштайлычы. Бул кайсы жердин кулуну болуп кетет? Жакшы болот. Бул тарыхта унутулуп калган Кыргыздын тарыхый инсандары дагы деле болсо аябай көп да. Ошонун бири мынакей алгачкы деп айтсак болот. Алгачкы мамлекеттик ишмер, саясий ишмер Төрөкул Жанузаков болгон да. Бул 1893 жылы Таластын өйдөягында Орто Кошой өзөнүндө азыркы Талды булак айылында төрөлгөн. Ата теги кадимки Солтодогу Канайдан тарайт да. Канайдан Байсейит, Байсейиттен Шекербек, Шекербектен Жанысак, анан Жанысактан ушу Төрөкул да. Ошо Жанысак манаптын 9 уулу болгон да. Ошонун бир уулу ушул Төрөкул Жанысаков. Анан булардын түпкү теги бул Чүйдүн ылдый жагында азыркы ошо Күрпүлдөк деген айыл бар го. Ошо Күрпүлдөктө булар жайында, кышында ушул жакка көчүп келип, баягы жер иштетип, кайра Таласка көчүп ушундай болуп нары бери жүрүшкөн да. Ошол жерде Төрөкул өзөк деген да бир өзөн бар. Чалдыбардын капталында. Анан булардын ата теги илгертен өзүңүз жакшы билесиз, Түлөберди, Канай, Сол телиде. Сол телиде. Ошол тектүү жердин кулуну болгон да кыскасы. Анан бул Төрөкул Жанузаковду изилдеп калганым эми ананчыраак айтармын. Анан муну атасы Жанысак аябай баягы Оли ата Ташкентке, тияк Анжанга каттап жүргөн, чоң колунда бардар киши болгон да. Анан ошондо ушул Оли ата Мерке жакты каттап жүрүп, анан ушу баласын бир окуп калса, эми баягы орустар келип калган убак, анан билим алса деп анан ушу аракет кылган да. Анан ушул Оли атадан бир Алексей деген орусту алып келип, үйүнөн баягы боз үй тигип берип, 1-2 жыл окуткан баласын. Андан бөлөк дагы бир татар молдону алып келген экен. Анан кадимки Үмүт молдо да окутуп калган деген сөз бар. Анан ошентип бул жаш кесине бир
7 жашар, 8 жашарында эле каттанып калган да. Орусча да, кыргызча да, арабча да жазганды үйрөнүп Төрөкул Жансак. Анан атасы ойлоп отуруп анан муну орус түзем мектебине окуткусу келет да. Эми Олиятага берейин дейт, аңыча Кыргыздын дагы бир ошо таластан алгачкы мамлекеттик деңгээлде алгачкы окутуучусу, агартуучусу Абжалбек Чолпонкул деген. Ал Ташкентте ошол убакта мугалимдер семинариясын бүтүп келген экен. Жогорку билимдүү мугалим болуп, Олиятада мугалим болуп турган да, орус түзем мектебине. Анан ушу баягы Чолпонкулдун баласы ушундай Ташкенттен бүтүп келиптир, чоң окуду дегенден атайы Жансак барып анан баласын менин баламды окут дейт. Ой, анда мына силерге жакын бу Көпүрө Басар Каракол менен Карагыштак ташып эле ал дагы Меркеде да бар ушундай мектеп. Деп турган ошол жерде Андреев деген өзүнүн курсташы тааныш экен, ошого кат жазып берип жолдомо берген да. Анан ошо менен бул ушул 1904-жылы анан 11 жашында анан Меркеге барып окуп атпайбы. Бир атка тууганын коштоп берип, ашып ашырып анан ошол жака Меркеге келип, баягы жатаканасына алып берип, анан ошол жерде орус түзем мектебине келгенден кийин анан Төрөкулдун ого бетер билимге болгон умтулуусу аябай күчөгөн да. Эми аерда кийин казактын белгилүү мамлекеттик ишмерлери Сармолдоев деген болгон, өзүбүздөн Токпаев, Жумагуловдор ушулар менен бирге окуп калат да. Анан 1-2 жылдан кийин Турар Рыскулов, ал убакта Рыскулов эмес, Турар Кыргызбаев деген бала, казак бала келет. А бул кадимки кийинки казактын алгачкы мамлекеттик ишмери Турар Рыскулов да. Бул экөө анан кийин чогуу. Кийинирээк келдиби? Бул кийинирээк келген. Ал Турар Рыскулов кийин 7-жылы келет, 1907-жылы келет. 3 жылдан кийин келет да. 3 жылдан кийин келет, бирок Турар Рыскулов ошол убакта баягы атасы сүргүнгө айдалып кеткен, барар жери жок. Анан жайында анан каникул убагында булар ошо Карагыштакты ашып, таласка барып, тиги Жансак Манаптын үйүндө жайлай жүргөн да, бул Турар Рыскулов. Мен кийин ушуну бир 90дан ашып калган аксакалдардан дагы Талдыбулактан сураштырдым, ушу Төрөкул Жансакты көрүп калгандар. Ой, 1-2 бала келчи, бирөө Төрөкул Жансактын баласы экенин тааныйбыз дейт, жанында бир казак бала бар болчу дейт. Ошо казак бала экөө далай келип, жайлай ушул жакта жүрчү дейт. Ооба, жанагы айтылып атпайбы? Суротулуп атат. Казактын арасында деле, казак элинин арасында деле бир талаш маселе бар окшойт. Бу Турар Рыскулов бу бизде келип окуду беле? Ооба, албетте. Анан кийин бул Төрөкул окууну бүткөндөн кийин 10-жылы, 1910-жылы бүткөндөн кийин бул Ташкентке кетип атпайбы кызматка. А тиги бүт элек да. Анан кийин ал калып калат. Турар Рыскулов окуусун бүтөт. Бүткөндөн кийин анан каяка барарын билбей анан биздин Пишпекке келет да, ал убакта Пишпекте. Ошондо айыл чарба багбанчылык окуу жайы болгон. Мына ошол жерде 5 жыл окуган. Багбанчылык мен биздин архивден ушул эми казактын окумуштуулары жазып атпайбы? Бу Турар Рыскулов Пишпекте окуган эмес. 1-2 ай бир курста окуп, бир ветеринариялык курста окуп, анан Ташкентке кетип калган деп. Анан ушу Турар Рыскуловду изилдеген иликтөөчү тарыхчыларга көрсөттүм мен. Чымкентте университетте бетачар болуп калып, баягы жылы. Мына Турар Рыскулов бизде окуган. 5 жыл бизди айыл чарба мектебинде окуп, мындай аттестат алып кетиптир. 1910-жылдан 1914-жылга чейин полный курс окуду деп атат да бу жерде. Орусча жазылган экен. Жакшы окуптур, аттестаттын баардыгы 4-5 экен. Ошол жерде мынакей бизде Турар Рыскуловдун Кыргызстанда окуп кеткени бул далил болду да. Ооба. Урматтуу замандаштар, бул жерден Турар Рыскулов жөнүндө айтып атпайбызбы? Бул белгилүү казак элинин мамлекеттик, коомдук ишмери Төрөкул Жаназаков менен баягы пикирлери бир болуп,
ушул бир кыргыз эме Түркистан Республикасын өзүнчө бөлүп өзүнчө эл болсок деген ниет менен жүрген адамдар эле тилекке каршы бул Турат Рыскуловду дагы аялын да кызын да өзүн да аягында атып салды. 38 жылы атып салды да. Бул да белгилүү киши. Жанагы Турат Рыскулов айтып атканыбыз казак кыргыздын мамилеси бирдей болуп, ушу эки инсан чогуу жүрүп окуп, пикирлери бир болуп, элди бөлүп, өзүнчө эл кылабыз дегендердин бири болгон да. Булар биринчилиде чыгарган ушулар болгон да. Ошон үчүн жанагы орус бийлиги буларды өтө жек көрүп, элди бөлүп атат, бузук кылып атат деп атып салганда. Мына Төрөкул Жанузаковдун тагдыры ушундай да. Мына мен бир суроом бар эле. Бул жанагы орус тил мектебин бүткөндөн кийин жана орус губернаторунан келбеди беле? Самсоновбу? Келгенде ошол муну жактырып калган экен да. Анан айтып атпайбы, маган баягы бир чети жардамчы, ал көп эле кызмат аткарыптыр. Болуп келесиң деген. А эмне ал барган жок? Бул мындай болуп калат да. Ошол 1909 жылдары генерал-губернатор бүткүл ошол Түркистан крайын кыдырып, мектептерди текшерип, анан ошол убакта жакшы тилмечке муктаж болуп калган экен. Анан өзүнө жардамчы, тилмеч, орусча айтканда адъютант да керек болуп калат да. Анан бул Кызыл Ордо жактан кадимки Мустафа Чокойду тандайт. Улар тандап, сүйлөшүп, неметкен, уадалашкандан кийин Мустафа айтат, жок, мен дагы окушум керек деп Москвага кетип калган да. Жана юридикалык факультетке окуп кетип атпайбы. Анан кийин Олията тарапты кыдырып, мектептерди Олиятага келип, Меркеге чейин келип кыдырып жүрүп, анан баягы мектептер менен таанышып, анан ушу Төрөкулга көңүлү толуп калат да. Анан Төрөкул айтат, окууңду быйыл бүтөт экенсиң, бизге келгин, кызмат беребиз сага. Эми ошондо ал бир 17 жаштагы бала да, 17. Анан бул баягы жаштык бала да. Анан окууну бүтүп эле Ташкентке барып, генерал-губернаторга кирбей эле бир мектепте жөн эле мугалим болуп орношот да. Анан баягы генерал-губернатор иштеп калат да, баягы Жанузаков каякта деп анан жардамчыларын тиги булар жөнөтүп туруп, анан кийин муну алдырышат да, анан ошондо кызмат кылат да. Тилмечи да болот, жардамчысы да болот. Эми ал убакта биздикиндей чоң аппарат жок да. Ошо бардыгы бүт иш кагазтары, канцеляриянын бардыгы ушу Төрөкул Жанузаков аркылуу өткөн да. Ооба. Мен ошону ойлоп атам да, бул Төрөкул Жанузаков ошол жанагы бул бардык жумушту аткарып атканда жанагы арыз келет, кат келет, баарын окуп атып, баягы акыбалды түшүнүп калды десек туура болот го. Эмне болуп атканын. Туурабы? Эми ошол баягы 16-жыл жакындап келе аткан Түркистан чөлкөмүндө жашоо кыйындап кеткен да. Баягы келген орустар түз жерлердин баарын жерди алып, кыргыздар тоого сүрүлүп, бул анжан Ферганада деле абал жакшы эмес болчу. Анан көптөгөн арыздар келет, ошонун баардыгы Төрөкул аркылуу өтүп, анан ойлоно баштайт да, бул биз Орусияга колония экенибиз чын окшобойт деп. Анан баягы ошол жерден анан жана марксизм, ленинизм, ошондойлорду бар кружокторго жашырын катышып жүрөт. Анан ошентип жүргөнчө анан аңыча 1916-жыл болуп, эл көтөрүлүп, Жети Суу областында үркүн башталып кетпедиби? Мына үркүн башталып бүтөй астаганда анан кызматын таштап кетип калган да. 17-жылы убактылуу өкмөттүн убагында Казак-Кыргыз кеңеш комитети түзүлгөн. Ошол комитетте Ташкентте түзүлүп, бул делегат болуп барып, анан ошонун мүчөсү болуп, Жети Суу областы боюнча областтын мүчөсү болот да, областтык совет кеңештин. Бул жанагы Закир Тоган деген жазуучу бар эмеспи? Өзүнүн эскерүүлөр деген китебинде жазат да. Мен баягы кыргыз жигити Төрөкул Жанузаков менен таанышып калдым. Ушунчалык билимдүү, ушунчалык баягы чыгаан жигит экен.
арабча, орусча аябай жакшы билген жигит экен. Ошол барып таласка барып жанагы үч үйдү, үч боз үйдү бириктирип туруп балдарды окуткан деп айтып атат да. Ушундай бир Төрөкулдун Жанузактын эл үчүн абдамдай кам көрүп, эл үчүн аябай жан берген киши экен да ошондочу. Бул мен ойлойм бул өзү бир 17-18 жашында эле баягы окуп атып эле жанагы баарын көрүп атып эле чындыгында эле биз орустун колониясы экенбиз. Булар адилет иш кылбайт экен деп иштеп атты. Жүрүп көрүп калып атпайбы? Ошондо да бир каршы бир баягы ачык оюн айтып жүрдү. Мына мен ойлойм ушул жерден башталса керек дейм да, бул орустарга жек келип көрүнүшүчү. Анткени бул жерде мындай болуп атпайбы? Баягы 1920-жылы бул жанагы качкындар же болбосо келгиндер комиссиясынын орун басары болду го дейм, же жетекчиси болду. Эми ага чейин мага убактылуу өкмөт болгондо бул жанагындай Казак-Кыргыз комитетинде иштеп калбадыбы? Казак-Кыргыз комитетинде иштеп, ошондо эле жанагы Кытайга качкын казак-кыргыздарды кайтаруу боюнча иштер жүргөн. Ошондо Казакта ошондой уюм түзүлүп, Мукамбетжан Тынышбаев ошо Кытайга чейин барып ушундай качкындарды кайра алып келели деп. Анан муну архивде да бир маалымат таптык, мен Алматадан таптым. Ошол Тынышбаев мына 17-жылы сентябрь айында Октябрь революциясы болуп электе Бирлик туусу деген гезитке чыгыптыр. Ошондо Ташкентке член облус совета Төрөкул Жанзаков деп туруп кат жазып атат. Сиз Алматадан баскын кыргыздарга жылуу бергендерден бир сыпырасы акчаларын менин атыма жибериптир дейт. Мага акчаны жибериптир, мен ошол казак-кыргыздарды алып келүү боюнча каражатка муктаж болуп атабыз дейт. Мына Тынышбаев кийин бул Казакстандын мамлекеттик ишмери болгон. Булар эми жогорку билимдүү, ошол убакта эле бул темир жол институтун бүткөн да Россиядан. Ошол убакта мына Тынышбаевдер менен кат алышып, алар буга ошондо бул 17, ошондо эми канча 20дагы бала болсо дагы бул Тынышбаевдер эсептешип турган, Бөкөйхановдор эсептешип турган, Мустафа Чокой эсептешип турган. Ошондо Кыргыздын ушу өрттөй жанган Төрөкул Жанзаков Октябрь революциясына чейин элге таанылып калган да. Анан Октябрь революциясы келгенден кийин Төрөкул Жанзаков дагы эле ошол баягы казак-кыргыздарды эми мындай да, бу Түркістан крайы генерал-губернаторлук болуп иштеп тургандан кийин шыл эле баягы автономия, республика, область деген жок болуп эле Түркістан аткаруу комитети түзүлгөн да. Түркістан АССР болуп эле жалпы эле Түркістан. Анан борбордук аткаруу комитети түзүлүп 20-жылы январь айында жанагы Турар Рыскулов төрагасы болуп шайланат. Ооба. А бул ошол эле күнү Төрөкул орун басары болуп. Экөө баягы мектепте бир окуган, мурунтан тааныш. Анан экөө иштегенден кийин пикирлери бир. Анан бул казак менен кыргызды, бул Түркістан элдерин кантип бир азаттыкка чыгарабыз деп, бирок булар баягы большевиктик партиянын саясатын совет өкмөтүнүн биринчи алгач аябай эле колдошот. Өзгөчө Төрөкул Жанзаковчу. Анан Төрөкул Жанзаковдун Тынышбаевдардын демилгеси менен Ташкентте ушул Түркістан аткаруу комитетинде 2 февраль күнү Кытайга качкын казак-кыргыздарды кайра кайтарып алуу боюнча өзгөчө комиссия болуп түзүлүп, Турар Рыскулов кол коюп, төрагалыгына Төрөкул Жанзаков болот. Андан бөлөк 4 мүчөсү болгон Султанбек, Мангелдин, Хакулов деген. Анан приказды колуна алат баягы токтомду. Анан тез аранын ичинде жайдын күнү ушул күзгө чейин качкын кыргыздардын баарын алып келиш керек болгон да. Анан ошондо бир 20 миллион акча бөлүнгөн экен. Ооба, бөлүнгөн. 20 миллион акча бөлүнүп, ошондо Төрөкул Жанзаков 3 февраль күнү
birinci prikaz buyrukka kol koyot. Bir ayın içinde bunu Çүй, Verni oblastlarında, Жетісуда бардык жерде ошо качкын кыргыздардын жерлерин кайтарып беришкен. Баягы Кытайга качканда мал мүлкүн, жерин баарын орустар колунда бар, орустар эле ээлеп калганда кыргыздын баары качып кеткен. Анан bir айдын ичинде бошоткула дейт да. Анан ошентип Ташкенттен атайы баягы жардамдарын алып келип анан ушу Пишпекте өзү борбор кылып алат дагы. Кулжа боюнча бир подкомиссия, Кашкар боюнча бир подкомиссия түшөт. Анан ошентип туруп баягы жардамчылардын орун басарларын ошол жака жиберет дагы, анан ошол жерден башкарып турган. Мына ошол жерден анан жанагы биз Совет доорунда аябай суктанып окуп, Косколоң деген китебин окуп жүрбөдүкпү? Дмитрий Фурманов деген жазуучу баягы Чапаевдин дивизиясында комиссар болгон. Ал ошо Чапаевдин дивизиясынан кандайдыр бир туура эмес иштер болгон деп айтылат эми тарыхта. Анан ошон бияка Вернийга жиберишкен. Атайын Түркістан Реввоенсоветтин өкүлү кылып. Анан эми бул өзгөчө комиссиянын ишине кирише турган деле кысмат эмес болчу аныкы. Аныкы баягы аскер жагынан болчу да. Бирок ушундай орустар арыстанып бара бергенден кийин мына Чүйдө жердин баардыгын алып атат. Төрөкүл Жансаков деген келип. Анан ал айтат, күзгө чейин кое тургула, түшүн жыйнап алсын. Байманаптар тигилерге тартат да. Ай болбойт, мына инструкция бар, борбордук аткаруу комитетинен бекитилген. Bir айдын ичинде бошоткула дейт. Мына булардын жери болчу, мына арып асып келатат. Каяка барышат булар? Жери жок болсо, үйү жок болсо деп тургандан кийин ага да болбой баш ийбей коет да. Мына ошол жерден анын экөөнүн пикир келишпестиги башталат да. Мен де кошумчалап коеюн. Бул жерде баягы бир Беловодскийде орустар атпады беле. Санын айтат, бир 600 кишини аял бала караядай орустар атып салбады беле. Мына ошондо бул комиссия түзүп, ушу күнөөлөрдү таап, Төрөкүл Жансаков аттырган дейт. Ооба, ал бул китепке жазылды. Ошо Беловодскийге бул Соколов бекен бирөө жардамчысын жиберет. Анан ошо баягы аткан орустарды алып келип туруп, элдин көзүнчө өздөрүнө мындай талак алып барып көрүлөрүн кастырып туруп ошол жерден көзкөрүн атканда 17 орустар аттырган. Төрөкүл Жансаковдун бул Зияш Бектеновдун эскерүү деген китеби бар. Айрда да ушул жөнүндө жазылган да. Ошондой иштерди аткарганда бул киши. Анан жанагындай жерлердин баарын кайра кыргыздарга кайтарып берип, эми ал качкындарды кайра кайтаруу боюнча андан мурун эле иштер жүргөн. Мисалы Маречек деген болгон чех өзү баягы Интер келип аны уюштурган. Ошол 1-чи барып 18-жылы барып туруп 500 кыргызды ал өзү көчүрүп келген. Бул иши 20-жылы келип атат, бирок ошондо дагы бул качкындарды кайтаруу боюнча Тынышбаев менен Төрөкүл Жансаков иш алып барган да. Мен ойлойм, жана Фурмановдун баягы абдан чүйүп калганы, бул өтүнүштү аткарбадың. Баягы убакыт чектеп коюп, буларды эрте чыгарып атасың. Эгин баягы менен жыйнатпай атасың десе укпай койбодубу? Ошондон эрегишип калды. Экинчи бул эки Беловодскийде да болгон дагы таасирин тийгизди го дейм. Фурманов менен Чапаевдин эмне мамилеси болду? Эми Фурманов менен Чапаевдин мамилеси ошо Фурманов сатып койгон деген азыркы эми орустардын жаңы тарыхый булактарынан чыгып атат да. Баягы уктап калышып атпайбы? Актар басып келгенде ошону Фурмановтан кеткен. Туура. Мен ойлойм, ушусанчы бул жанагы Фурмановчу атайын эле кыргыз казакты көрө албай, баягы бийликке жамандап атканын, ошондой эле мамилени бул Чапаевга кылган үчүн Чапаев жанагы бийлик алмашканда айтпады, же Фурмановду кетир, же мен кетем дегенде айтты го. Демек, жеке эле кыргыз казак эмес, өздөрүнүн арасынан дагы баягы туура эмес деп атканын билип коюшкан да. Эми мен бул китепке жаздым, эми ошо Фурмановдун бир 25 миллиондой болуп чыккан ошо Косколоң деген романчы. Орусча да, кыргызча да, казакча да, өзбекче да бүт тилдерге которулган да.
аябай белгилүү роман болуп кеткен да. Эми ошо китепти мындай баягы биз бала кезде окуп анча маани бербесек дагы, азыр мен кийин бул китепти жазып атып аябай кайра окуп туруп ошол жерде кыргызстар жөнүндө бир укмуштар жазган да. Совет бийлиги дейт, ушундай бир кыялдангандай кылып жазган да. Дагы бир 30 жыл келбей турса кыргыздардын сөөгү сөпөт болмок, ушундай жерлер бар экен. Анан бу Төрөкул Жансаков деген атасы аябай бай манап экен, Оли ата да ушундай ууру кескек болгон экен. Бул өзү дагы Турар Рыскуловдун агенти экен, экөө тең мындай жекжаат экен, бирөө күйөө бала экен деп ушундай кылып жазып туруп, анан Төрөкул Жансаковду бул чүй өрөөндө дейт, бүткүл жергиликтүү кыргыздардын баардыгын эле большевиктик партияга кабыл алып атат дейт. Эми анан мунун артынан да аңды койгон да. Күнү түнү аңдышып, анан мунун үстүнөн ревизия чакырттырып, текшертирип, анан муну 3 күндө камап да коет бул. Эми ошол убакта Фурмановго эч ким өйдө карай албай турган заман болсо керек. Анан чоң чогулушта Вернийде болуп атканда бул ошол жерден ачык бетин айтып чыгат. Аябай курч жигит болгон экен да. Жолдош Фурманов дейт, сиз ушунун баардыгын сиз кылып атасыз. Орус кыргызды чабыштырган турасыз. Мунун баарын бирөө кылып атат. Ким ачык айт дейт, ачык айтсам сен дейт да. Мына мен баардыгын билем дейт. Мына менин артыман аңдытып атсың деп туруп анан муну кетип калат. Кайра Пишпекке келгенде 3 күнгө каматып коет. Бирок 3 күндөн кийин эле Ташкенттен телеграмма келип муну кайра бошотот. Бул ачык эле жазып атпайбы булар, баягы сүйлөшкөн сөзү калып калбады беле? Ачык саясаты ушул көлдөн баардыгын бошотуп нарынга айдоо максаты болгон да. Мына Төрөкул Жансаков да билип калбадыбы? Анан бул жерде бир сөз бар. Бул киши жана сиз да айтып атасыз, бар да мындай Абдыкерим Сыдыков менен үйүнө барып Төрөкул Жансаков баягы сүйлөшүп калбады беле? Анан чыгып баратканда баягы өзү сезип жүргөн экен, аңдып артынан алып жүргөн. Анан артынан бир киши аңдыса, ошол экен деп токтогондо тигиши айтпайбы, токтоңуз сүйлөшүп турган сөз бар. Кыргыз экен. Акбаевмын деп атын айтат го. Ал көрсө тиги Табалды Жүкеев экен да. Анан айтып атпайбы, мен силерди сыйлайм. Бирок сак болгула. Силерге жаман арыз түшүп атат. Орустан бир кокустук болуп калышы мүмкүн дейт. Ошондо да Табалды Пудовкин билген экен да, бул ачык мүнөз, кайраттуу киши экенинчи. Мына ошондо карабайсың, кандай кишилер менен баягы байланышта болгон бул. Табалды Жүкеев ошондо баягы будагы Кавказдык дивизияда, анан Чапаевда да иштеп калган да. Анан кийин бияка Түркстанга жиберип, ЧКда иштеген да. Анан мунун артынан аңды койгондо ал билген да. Анан Төрөкул Жансаковду анан ошентип эскерткен да. Табалды Жүкеев боюнча бул киши деле кабардар болгон. Себеби ал баягы 1910-жылдары Ташкентте рабочийлардын, жумушчулардын митинги болуп, тиги болуп, болуп, анан Табалды Жүкеевди анан соттогон да. Биринчи өлүм жазасын беришкен. Анан өлүм жазасын бергенде баягы Ташкенттеги жумушчулардын көтөрүлүшү болуп кеткенден кийин кайра генерал-губернатор муну 30 жылга кестирткен. Анан ошол убакта бул киши тиги жардамчы болуп иштеп турган да. Бул Табалды Жүкеевдин тарыхын жакшы билген да. Кандай Кыргыздын алгачкы революционери да Табалды Жүкеев болгон, алгачкы мамлекеттик ишмер деп мына ушул ишин айтышыбыз керек. Жакшы. Бул Төрөкул Жансаков бирден бир жана Бакууга барып курултайга катышпадыбы? Билесиз го. Менимче ошого келебиз го, эме. Ошо курултайга катышканда ошол жерден бул түшүндү го дейм. Бул орустардын негизи кыргыз казак жөнүндө, эл жөнүндө булар нишеде жок. Баягы кул катары эле бизди кармагандай. Деп айтып атпайбы, болду мен мындан ары буларга ишенбейм. Мени корбашчы дейби, корбашы дейби же басмачы дейби, мен өз элимди бөлүп өзүмчө багыт алышым керек деген сөзү бар экен. Ошону айтсаңыз. Туура. Эми буга чейин биздин тарыхчылар, айрым изилдөөчүлөр Төрөкул Жансаковду ошол 1920-жылы 1-сентябрдан 8-сентябрга чейин Бакуда өткөн бүткүл чыгыш элдеринин курултайына катыштырып, сөз сүйлөттүрүп, президиумга отуруштуруп койгон макалалар чыгып келген да ушул убакка чейин. Анан мен ушун баягы факт болмоюнча, көз көрмөйүнчө жасалбайбыз да бизени.
Анан мен Бакуга бардым, 19-жыл бардым. Барып, ошол курултай болгон имарат бар экен, дагы эле бар экен. Чоң Исабеков деген чоң помещиктин, чоң байдын үйү экен да, Азербайжан. Анан азыр баягы соода точкалары болуп калыптыр. Мына ошол жерде болгон экен, Каспий деңизинин жээгинде. Анан архивтерге барып, Бакудагы улуттук библиотекадан ошол стенографиялык отчетун таптык. Таап, эми аякта жакшы экен, биздикиндей эмес, санариптешкен баардыгы, бир паст эле чыгарып беришти, стенографиялык отчетун алып келдик. Ошону бирден окуп отурсак, бул кишиге сөз да бербей коюшат. Ошондо кыргыздардан эки эле киши делегат болуп барат. Баш аягы ошол курултайга 1890 адам катышкан экен. Тияғы Япония, Корея, Вьетнам, Индия, Кытай, Америка, Англия, Германия бүт дүйнө жүзү боюнча катышканда. Анан ошол жерде бул чыгыш элдеринин курултайы болсо, Түркістандын маселеси жөнүндө бир сөз болбойт. Анан бул киши сөз сурайт экен, бербей коюшат да. Себеби Түркістандын маселесин бул жакшы билет да. Ошол жерде иштеген качкындардын маселеси боюнча бир сөз, бир маселе козголбойт. Ошондо Түркістандын атынан Турар Рыскулов сүйлөйт. Нарбутабеков деген өзбек жигит сүйлөйт. Нарбутабеков каты эле айтат, жакшы эле айтат. Ушундай бизде чоң көйгөйлөр бар. Силердин үчүн тиги Европанын, тиги Африканын маселелерин козгоп атсыңар биякта. Деп ошо киши мына кайраттуу сүйлөйт экен. Турар Рыскулов баягы коммунисттик партияны мактап анан түшүп кеткен. Мен де ошо суроом ушул эле да. Анткени мен укканыма караганда Төрөкул Жаныбзаковго сөз берген эмес. Булар деген бул акыбалды жакшы дегенден дагы абалды курчутуп жиберет деген мааниде сөз бербей койгон. Буганчы Турар Рыскулов сүйлөгөн деген сөз бар. Бирок Турар Рыскулов жалпы эле сүйлөп койгон. Жалпы эле общий эле сүйлөп койгон. Анан ошол жерден бул Турар Рыскуловго капы болуп калат. Баары чогуу барышкан. Анан казак-кыргыздардын атынан бул барып анан биздин Олий атадан азыркы Тараз шаарына Биби Нур деген жумушчулардын атынан бир аял чыгып сүйлөйт. Аделе баягы коммунисттик партия, большевиктик партия, совет өкмөт мактап, эми ошол убакыт эле башталса керек ушундай көрүнүш. Ошол курултайга катышпаган Ленин, Сталиндердин баарын ардактуу президиумга шайлашып, биринчи ошол коммунисттик партиянын ураанын көтөрүшүп, бүтөрдө дагы ошондой негизги көйгөйлөр. Түркістанда кырылып аткан элдер, ачарчылык болгондор, ошолор жөнүндө бир сөз жок экен. Чыгыш элдин курултайы болуп атса дагы. Чыгыш элдердин курултайы болуп атса да, тиги Европа, америкалыктар келип эле, анан тиги Африкадагы, Индиядагы көйгөйлөргө түшүп кеткен да, проблемаларга. Анан ошол жерде муну камай турган болуп, мунун артынан тыңчылар аңдып барган. Бул анан жазган жери бар да, менин артыман Бакуга чейин шимшилеп барышты деп. Петерс деген чыкан төрагасы болгон, өзү Латыш, ушул Түркістандачы, ОГПнун. Анан муну камай турган болуп, ошол жака чейин баргандан кийин бул анан Турар Рыскуловдун Сталинге жазган каты жүрбөйбү ал дегенде. Жолдош Сталин дейт, мен бул Төрөкул Жаныбзаковду Москвага жүр, баарын түшүндүрөйүн десем болбой, Ташкентке кетип, андан ары басмачылар кошулуп кетирип. Ташкенттен поездге отурбай койду да. Ташкентке келип, анан Ташкенттен бул өзүнүн катында бар экен. Мени ушинтип камай турган болуп, Бакуга чейин аңдып баргандан кийин мен Кашкарга, Чыгыш Түркүстанга кетүүгө аргас болдум. Кетип баратып, Кокустан тиги Күршермат Корбашдын колуна түшүп калдым дейт да. 4 ай ошол басмачылар менен болдум деп жазат да. Бирок бул Заки Валиди, тиги булардын эскерүүлөрүндө бөлөкчө жүрөт. Булар ушул атайы эми баягы совет бийлигинен айлы жок болуп калды. Түркүстанды өзүнчө бөлүп кетели деп, жана Бакуда бул идея Бакуда башталган. Анан 1 жылдан кийин
21-жылы сентябрда эле 5-сентябрда кайра Самаркандда чоң жыйын кылышат. Заки Валиди, Мунафар Хары, Төрөкул Жансак үчөө чогулуп алып туруп, бүткүл ошол Орто Азиялык, Түркистандык баягы мыктылардын баарын чогултат дагы бириккен улуттук кыймыл түзүшөт да. Ошол жерден ошол Түркистандын, Түрк элинин Борбордук Азиядагы туусун кабыл алышат, гимнин кабыл алышат, гербин кабыл алышат дагы. Булар эми кой, биз Совет өкмөтүнөн бөлүнөбүз, өзүнчө мамлекет болобуз Түркистан деп ошол жерден Самаркандтан чечишкен да. Анан буларды аябай кубалап калышып, Бухара, Самаркандты большевиктик армиялар басып ала баштагандан кийин булар айлөө анан бытырашып, анан кандай кылыш керек? Ушул Ферганадагы басмачылардын баарын топтоп, ушулар аркылуу бир Совет бийлигине каршы чыгып, өзүнчө бир Түркистан, эркин Түркистан мамлекетин курууга белсенип киришкен да. Жакшы. Бул жанагы программасын, уставын, туусун дагы Төрөкул Жаназаков даярдап койгон экен. Бул да болсо өзүнүн көрөгөчтүк билгичтиги да бардык баягы устав боюнча документацияны толук даярдап койгон экен да. Ошон үчүн Төрөкул Жаназаковдун артынан жанагынтип түшүп, булардын да максаты камаш керек болсо да кармап камаш керек. Анан бир суроо бар. Мындай бир талаш суроо да. Турар Рысқұловтың бір жазғаны бар, қалып айтпасам. Мені деген Төрөкул айтыптыр, басмачыларға бар деп айтқан деп. Білесіз бе? Рысқұлов айтып жазып атпай. Мен жіберген екен маған басмачылардың арасында деген сөзі бар да. Сталинге жазған хатында да Турар Рысқұлов айтып атпай. Мен Москваға жүр деп айттым, жакшы эле айттым. Барын түшүндүрөлү десем болбой кетип калды деп ал актангандай кылып жазып атат да. Актангандай кылып жазганы баягы каттын маанисинен ойлонуп көрсөк ошондой эле болуп калабы дейм да. Себеби Турар Рысқұловду дагы бул кой ай. Сен алда кысматың тышта. Эми ал Турар Рысқұлов да бошоп калган ошол убакта. Август айында бошогон, аткаруу комитеттин төрагалыгынан кеткен, буда кеткен өзгөчө комиссиянын төрагалыгынан. Экөө тең бош жүрүшкөн. Жүр андан көрө мындай Орто Азияда, Түркистанда ушул корбашчылар менен сүйлөшүп көрсөк кандай болот? Өзүнчө бир эркин мамлекет боло алабызбы же дагы эле баягы орустардын колониясында калабызбы деген ушундай эки жолдо турушкан да. Эми ал убакта белгисиз да алдырагы жол туңгуюк болгон. Кайсы жол менен барабыз? Чыгылып Түркистан элдеринин эркиндиги болсо, азаттыгы болсо деп туруп булар аябай аракет кылышкан да. Анан ал Москвага барат дагы 24-жылдардан баштап Турар Рысқұлов анан Сталин менен иштешип калбадыбы. Муну Монголияга жиберишет. Анан Сталин менен иштешип 13 жыл Сталинде орун басар болуп иштейт да. Кабинеттери жакын эле. Улут неме маселе боюнча Совнаркомдо улут идеологиясы боюнча 13 жыл иштеп, баары акыр аны деле 38-жылы атылып кетип атат. Бул Төрөкул Жаназаковдун бир туугандары репрессияга кабылдыбы? Албетте, ошол 29-жылдардан баштап эле НКВДнын өзүнүн дагы инструкциясы болгон, жоболору болгон. Бул кулакка тартуу боюнча дейт. Ошол байдын өзү гана, өзүнүн эле үй бүлөсү, аялы, жаш баласы болсо, ошолор гана тартылат. Бирок ага карабай эле баягы план толтуруш керек болуп эле. Бүт эле ага тууган, мындай эле жакын тууган, алыс тууган карабай эле анан арабага салып эле Оренбургка, Украинага айдашкан да. Эми бул ишин Исраил, Исаак деген бир туугандардын баары айдалышкан. Ал тургай атасы Жанысак, Акбермет деген кийинки аялы, Жамиля деген кызы үчөө Оренбургка айдалышкан. Оренбургка айдалып, кийин анан Меркеге келип, ошол Меркеге туруп калат дагы, ошол туулган жеринен 100 километр алыстыкта гана жашаган уруксат алат. Анан Меркеде кайтыш болгон атасы Жанысак. Атасы Жанысак. Анан анын кызы аялы жана Акбермет деген кадимки Акбермет Каракулгусы деген кошокчу акын деп жазып жүрбөйбүзбү? Ошол аялы болгон Акбермет деген. Кадимки Керимбай болуштун келини болгон экен да мурун.
Анан баягы күйөөсүн жактырбай ажырашкандан кийин Керимбай болуш муну өзүнчө эч жака чыгарбай баягы камап койгондо анан жанысак көрүп анан калың берип алып келген да. Анан ошол Акбермет менен кызы Жамиланы эчти ол анан Кетментөбөгө көчүп кетишкен. Кийин анан 60-жылдары бу таласка кайра келип жашап жүрүп, бу Жанысактын аялы Акбермет 70-жылдары эле кайтыш болгон. 70-жылдары. Мен biraz суроомон өтүп кеттимин. Biraz кайталап койсок эчтеке болбойт. Мондай bir суроо бар да. Бул Жанысактын бир аялы казак да. Казак кызы. Ошондон Төрөкул төрөгө атабы. А эмне үчүн Төрөкулду ал энеси баккан жок? Эми ошол баягы бул Жанысактын 3 аялы болгон да. 3 аялынан жанагындай 11дей 16 деп атат чачын. Ал баласы 5 кызы деп айтылып жүрүшөт. Ар кандай айтылат, эми такталганы бар, анан бул китепте жазылган. Анан баягы аялдар бири-бири менен, балдар бири-бири менен баягы улуу аялдын аялы балдары, кичүү аялдын балдары деп бөлүнбөш үчүн бул атайы ошол Кыргызстын бир мыкты саясаты деп болсо керек да ошол убакта. Тигинин баласын тигил аялына бактырып, анын баласын тигил аялга бактырып, ошондой кылып койгон экен да. Ошондой деп айтат да. Мана энеси баккан эмес. Байбичеси баккан да. Байбичеси баккан. Жакшы, бул жана көрүшөрмат беле? Кулбаш. Бул ошого барып кошулбадыбы? Ооба. Кошулганда муну деле саясатты баягы элди кырып жогот эмес, баягы биримдикке чакырбадыбы? Бирок ал көрүшөрматтан да кетип калды да. Бул эми мындай да, бул ошол убакта 20-жылдары кызыл кыргын болуп атканда Совет бийлигин аябай баягы жерлерди басып алып, актарды, байларды талкалап, Жалал Абад, Суусакта өзүнүн эле Кызыл армия бүт кирип кирген да басмачыларга шылтоолоп эле. Тиги Кокондо билесиңер, дашнактар жана армяндар. Кокон шаарын бир 10 күндө бүт өрттөп салышкан да. Ушундай мыкаачылык кылышкан ошол Кызыл армиянын ичиндеги дашнак армяндарчы. Анан ошолордун баарын көрүп туруп, жанагы Мадамбекке окшогон, Мадамбек ошол Наманганда милициянын башчысы болуп турган. Сүргүнгө барып келген билимдүү киши экен. Анан адагы ошону карап турат дагы, анан бу дагы бүткүл баягы курал жаракты алып милициядагы Намангандагы жигиттер менен бу да басмачы болуп кетип атпайбы? Кошулуп кетпеди. Корбаш болуп кетип атат. Ага чейин жанагы корбаш деген сөз узун эргеш деген болгон. Катта эргеш деп коюшкан. Бул макала башчысы короо башы деп коет экен энди баягы. Азыркыча айтканда бир квартальный ушундай эле экен. Анан ал баягы биринчи эргеш, узун эргеш кетет да, басмачы болуп. Анан баягы короо башы каяка кетти, басмачы болуп кетти, короо башы, корбаш болуп кеткен. Корбашы деген сөз ошол узун эргештен чыккан. Көрдүңүзбү? Ошондон чыккан. Анан кийин Короо баш. Мадамбек аякка барса, Мадамбекти жактырбай койгону, анан Мадамбек билимдүү киши да. Анан өзүнө жигиттерди топтоп отуруп туруп, ошол Фергана өрөөнүндө эң бектердин беги 20 000 армияга чейин жоокерлери болгон да. 20 000 жоокер болгон, Мадамбек болгон да. Мына көрдүңөрбү? Анан ошол Мадамбек ал мындай карапайым элди, айылдарды кырып басып алууга басмачыларды барына тыюп салган да. Бирок басмачынын да басмачысы канкорлору болгон да. Каңлыкожо, Мойдунбек, алар ачык эле, ал байсыңбы, кедейсиңби, ага караган эмес да, муустап эле, тоноп эле мал мүлкүн алып тартып тоого качып кете беришкен. Мына ошол жерден анан ошолордун баарын көрүп туруп анан кийин Заки Валид менен акылдашып, жана Абдурашид Ханов деген өзбектин билимдүү кишиси болгон. Ошолор ойлонуп туруп, болбойт экен бул Совет бийлиги деле мына кырып атат элди. Деп туруп анан булар өздөрүнчө бир эл болобузбу өзүбүзчө, Орусия боло деп туруп анан булар ошондой. Анан басмачылар менен иштеп көрөлү деген да. Бирок ага жетишпей баягы Төрөкул Жанысактан ошол убакта кызыл аскерлер дагы кошула баштаган басмачыларга. Ушундай пропагандист, ушундай чечен киши болгон экен. Баракчаларды таратып, биз эл эми ушул Төрөкул Жанысак 4 ай басмачылардын арасында болгондо деп жазат.
бүткүл жанагы талап тоноолордун баардыгы кескин төмөндөп жок болгон экен да. Мына бул Исраил корбашы деп коет. Исмайыл Исраил Кадамжайда. Исраил корбашынын баласы Үсен аке деген бар экен, жолго ал десек качып келбей койду, качыңкырап. Барпы корбашы деген болгон бул базар коргондо. Барпы корбашынын баласы жана аким өскөндөр да. Баягы кийин Пакистанга оошподубу Барпы корбашы. Мына ошол Барпы корбашы да болгон, Исраил корбашы да болгон. Аман палванга да барган экен бул киши. Ай сен зөкүлүн кой, өзүбүздү өзүбүз кырып алабыз. Мына сен күрөшө турган совет бийлиги деп ушундай баардык түшүндүрүү иштери менен жүргөн да. Анан муну ошол жерден чекистер бул жөнүндө буга тапшырма берилет, муну кармап совет бийлигине иштетүүгө. Мына көрдүңүзбү? Анан Ташкент кеч ойлонуп калат, Москва кеч ойлонуп калат, кой муну тирип алып келгиле, биз иштетебиз деп туруп анан ага жетишпей орустар чекистер аттырып салган да. Ошондо деле Төрөкул Жаназактын эмгеги чоң да ошондой корбашчылардын мыкаачылыгына каршы болуп, биздин максат биригүү, биз өзүн карапайым элди кырбайлы деп көп саясат жүргүзгөн, саясатынан көпчүлүк элдер Төрөкулду сыйлап калган үчүн Төрөкул баягы эркин жүрдү да булардын арасында. Эми бул ошо баягы отуруп Исраил корбашка барды го. Исраил корбашыдан бул жанагы чекистердин немеси менен өлдү, атышып атып. Ошондон эле курман болду. Эки түрдүү айтылат да. Кун деген дагы ошол большевиктин күндөлүгү бар экен. Башка документтерде бөлөкчө жүрөт. Исраил корбашынын атасы колго түшүп калат кызылдарга. Анан бул сүйлөшүп жүрүшөт буга. Силер Төрөкулду кармап бергиле, биз сенин атаңды бошотолу деп. Бул бир багыты да. Экинчи багыты бул Барпы корбашыда жүргөн болот да. Ушул базар коргон, Нокен жакта болуп турган, анан кийин бул кетип эки куржун китеби болгон экен да. Баягы күнү түнү жазып, баракчалар жазып, ушундай иштеп күнү түнү жанында жан сакчы бир эки эле жигит болгон экен. Ошондон муну анан боз үйдөн курчап келип кармашкан дейт. Кээ биркилери ошо кетип баратканда атышып атып анан Турпак белде Жалал-Абадка кетип аткан белде өлгөн. Өлгөн, курман болгон деп атат, Ошо эки версиясы бар экен да мунун. Бул жөнүндө бул биздин Чалдыбарда Бошкойдун урпагы Кутуш деген аксакал бар, 90га чыгып калды. Ушу дагы репрессия болуп Украинада мектепте окуп кийин келген экен да. Анан мен окууну бүтүп келип Украинадан мектепти бүткөм дейт. Анан 54-жылдары келип туруп анан бул базар коргонго жибериптир мугалим болуп. Анан ошо базар коргондо Акман айылында жашап мугалимдик кылып жүргөндө Курман Ажы деген киши бар эле дейт. Ошонун аялы бир күнү сыр кылып айтты дейт. Сен Солтон кулун экенсиң, Төрөкул Жанзак деген уктун ой жакын тууган болобуз. Тигилер Бошкойдон да. Булар Байсейиттен. Анан ошону менин чалым көмгөн. Мен сени ошо каерге көмгөнүн айтып берем. Ошол атышып атып көмдү. Эки куржун толтура кагаздары бар экен. Ак кепиндеп баягы атып туруп эле кысылдар качып кеткен да. Анан ак кепиндеп ошол белге койдук. Деп туруп ошол Курман Ажынын аялы айтты эле дейт да. Эми мен албай репрессия болуп Украинага барып коруп калган жаным барып көрөбүз деп жүрүп анан кийин бияка отолуп кетип ошо менен билбей калдым дейт. Ошондо кайсы жерге көмүлүп атат? Ошо Жалал-Абадка ашууда жанагы базар коргондон өткөндө топурак бел деп коебу, ошол жерде да. Азыр табылбай калды. Азыр эми табылбай калды. Тигиши Бул жана ашууда атышып атып. Курман болот го. Ошол жерде бул Курман. Анда ошол жерге эле көмгөн болуш керек баягы. Ошол жерге эле ат коюп эле баягы кысылдар кетип калган да. Канчанчы жылы? Бул 21-жылы ноябрь айы болот. Ошо 21-жылдын аягы деп жазылат да архивдик материалдарда. Так датасын жазбаптыр. Конце 21 года деген сөз бар да. Бул жанагы чекистердин чындыгында эле бул кармап бергиле деп суранганы бар экен да.
элде оозунда айтылып жүрбөйбү? Жок, мунун башына акча сайышканда. Акча сайылды эле. Акча сайылган. Саган өтүп беребиз, сен кармап бер деп. 5 Аягында булар кармай алганын түшүнгөндө жок дегенде өлтүрүп эле деген команда болгон экен да, буганчы. Бирок муну билип калышат да, буну Москвага алып келди деген буйрук болгон да. Буйрукту жана Петерс деген ОУПнун начальниги жашырып койгон да. Анан муну атышып алып эмне кылабыз деп, анан муну Орлов деген дагы бир орус экөө анан улар качышат. Аткандарчы. Катышып анан Москвага барып, буларды камай турган болгондо Москвага катышып барып анан Михаил Калин менен Совнарком да ошол менен жакын бир айылдан болгонмун, ошол жака барып анан арыстан бизди ушундай бир кыргыздын мыктысын атып келдик. Бизди кайра чекистер кайра буларды камай турган болот да. Буйрукту туура эмес аткардыңар деп. Анан кийин эми ал бияк менин ишине жүрө берле деп койгон да. Мына ушундай архивдик материалдарда бар. Бул мына сиз айтып атпайм бир бул жолдо жок дегенде 10 жылдап изилдеп сүрүп жаздыңыз. Мына Аманбек Төрөкул Жанызактын баскан изин, жасаган иштерин, эл үчүн жасаган иштерин ачыкка чыгарып элге мына мынтип маек берип жатасыз. Биз аны туура кабыл алабыз. Рахмат сизге ушуну алып чыгышканыңызга. Бул Төрөкул Жанызактын жана айтып атпайбы, бир туугандары деп. Кимдер бар экен буякта? Бар бекен? Ооба, бул эми Шекербектин балдары да көп болгон да. Ошо Төрөкулдун бир туугандарынын балдары, бала чакалары бар бу жерде. Андан бөлөк Медетбек Шекербектин бир тууганы, анын балдары да бар. Булар көбүнчө азыр Чүйдө, Талас районунда жанагы Осмонкулов атындагы айыл өкмөттө. Искендер Осмонкулов да ошол Байсейиттин тукуму да. Мен айтайын Медетбектен тарайт да, булар баягы социалистик эмгектин баары. Биз көтөрүп жерге таанышыбыз керек. Урпактары бар болсо, мунун тукуму улайым эле улансын деген ойда. Мындай киши деген өзү жаш туруп, ушунчалык терең ойлонуп, өзүнүн башын өлүмгө кыйып атпай, чоң бир ажыдар менен кармашып калды да, жаш кезинен баштап эле. 28 жашта болуп атпайбы? Айткандан кайткан жок, аягына чейин согушту. Муну кээде ойлоп коем, мунун бир жаңылыштыгы баягы басмачылар десе дагы өзүнчө мамлекет кылсак деген ой келди. Бирок басмачы деген дагы баягы өзүңүз айткандай баягы бөркө алса баш алып жүрбөдүбү. Бул көбүн түшүнүп калды. Жаңылыштык десек деле болот, бирок ой жакшы болчу да, элибизди бириктирип алсак деген ой болгон да. Бул сиз Меркеде дейбизби, орус тузем мектебине да бардым деп айтып аттыңыз. Ооба, бул кишинин тарыхын изилдеп мен Тараска да бардым. Ташкент менен кат алыштык. Алматанын архивинде болдум, биздин архивтерде болдум. Көптөгөн маалыматтарды алып жүрүп, эми ушул окуган жерине барып коеюнчу деп Меркедеги орус тузем мектеби иштеп отуруп таптым. Ошол жолдун эле боюнда, Кан жолдун боюнда ылдый батышка баратканда сол жакта бир мурун эле көрүп жүрчүбүз, баягы нары өтүп, бери өтүп. Эски кызыл кирпичтен, бышкан кирпичтен бир кабат эски имарат турчу да. Ошонун короосунда чоң мектеп бар экен. Анан мектепке барып кирип баратканда эле, баягы дарбазадан киргенде эле бул жерде казактын алгачкы мамлекеттер ишмери Турар Рыскулов окуган деп тактайча илинип турат да. Анан кийин ошол лицей экен, азыр лицейдин директоруна келип мунун ичин көрүп калчу. Бул имаратка менин билишимче баягы архивдик материалдар менен 150 жыл болуптур. Ушу 150 жылдан бери баягы сыры кетсе да сыны кетпей чоң бул тарыхый эстелик. İçin görüp koyulmuş desek, bayağı görgüsüz gelmeye açsak, bayağı kampa olup kalıp duruyor içi. Arkanday nerelerde ciyip salıp duruyor. Ondan çıkıp alanın şu Merken hakimçiliğine varıp, hakimin orunmasarına girdim. Liseyin direktörüne da aytdım, bunu bir muzey kıla turgan ekesingер. Bir yerden Kazaktın bir men mıktı degenlerim var, şu mektepten okup. Ошол орус тузем мектеби тарыхы бар мектеп.
ушул жерде Турар Рыскулов, Төрөкул Жанзактар окуган десем, алар кичине ойлонушуп, кичине уялып калышты. Анан жарым жыл өтпөй эле мага чалып калышты, эми бир келип көрүп кетиңизчи деп. Анан кайра барсам баягы ичин тааныбай калдым. Сону музей кылып койгон. Бүткүл казактын азаматтарынын баарын сүрөттөрү илип койгон. Баягы илгеркидей парталарды коюп, лампаларды коюп, анан таң калдым, эми мунуңар жакшы. Эми ушул жерде окуп кеткен бул Төрөкул Жанзактын бир сүрөтү жок го. Сизди күтүп атканбыз. Мен да билдим дедим, сүрөттөрүн ала баргам, анын баарын койдурдук, китепти койдурдук. Ошондой кылып кетти. Мына бир эле сүрөтү эле мына ол. Жалгыз сүрөтү мына 28 жашында атылып кеткен сүрөттө ошол. Анан мына казак эли деле бул Турар Рыскулов мененчи Төрөкул Жанзаков өтө достук эле жүрүшүп, пикирлери бирдей болгон айгинелеп турат да. Мына казак жазуучуларда дагы, урматтуу замандаштар. Түрк ааламы. Түрк ааламы деген эл аралык. Ооба, бул гезитине 2000 жылы бул Төрөкул Жанзаков жөнүндө жазып чыгыптыр да. Мынакей. Карасаңыздар, казак эли дагы Төрөкул Жанзаковду дагы катык сыйлаганы көрүнүп турат. Китеп боюнча жазылып. Китеп боюнча. Кандай кубанычтуу, Ушул Турар Рыскулов менен бир жүргөн киши. Турар Рыскулов деген бул казак элинде белгилүү мамлекеттик ишмер да, кезегинде чоң. Мына ошо менен чогуу жүргөн. Казактар дагы казак элде ушуну унутпай Төрөкул Жанзаков жөнүндө статья жазыптыр. Бирок баары ошондо Турар Рыскулов баягы анда өлүмдөн качып кутулган жок. 38-жылы калып айтпасам, мундагы Турар Рыскуловдун эмгеги зор да, ушул Кыргыз СССР болуп калганга себеби 36-жылдары бул ошо Сталинде иштеп туруп, эми ошол СССР Союздук республика болуш үчүн да өзүнчө Сталиндик конституция болгон да. 1 миллион эл болуш керек. Сырткы чет өлкө менен чектешип туруш керек деген ушундай пункттар болгон да. Биздики 1 миллионго жетпейт. Бирок Кытай менен чектешип турабыз. Мына ушундай ошондо башкырлар, татарлар чыккан, биз 1 миллиондон ашыкпыз, өзүнчө СССР болушка акыбыз бар. Бирок эми алар Россиянын ортосунда туруп калган да. Анан ошол жерден Турар Рыскулов дагы чоң жардам берип кеткен да. Бул байыркы эл. Кыргыздар дагы ушу Союздук республика болгонго укуктуу деп туруп, ушул досунун кересин аткаргандай болуп, Турар Рыскуловдун эң бир азаматтыгы ушул Кыргыз СССРдин Союздук республика болуп жаралып калышына дагы эми чоң кызматта Сталиндин орун базары болуп турса, ошондой бир архивдик материалдар бар да. Анан эми бул Турар Рыскулов жөнүндө бизде Чымкентте, Казакстанда Ауезов атындагы чоң университет бар экен. Мындан пандемиянын астында чакырып калышты. Турар Рыскуловдун 125 жылдыгы жана анын шакирттери деген темада. Чоң конференция болду. Монголиядан бери келип эл аралык. Анан ошол жерде мен бир аз кечигип барды элем. Жана мына Турар Рыскуловдун неберелери келиптир. Владимир Рыскулов, Аделя Рыскулова деген неберелери да. Анан ошол жерден доклад кылышып эле Турар Рыскулов мактап, бул Төрөкул Жанзаковду учкай айтып аткан. Мен айттым, жолдош окумуштуулар, казак туугандар. Мынакей, мен Турар Рыскуловдун силер аттестатын ала келдим, копиясын. Кол жазмаларын ала келдим, мынакей, өзүнүн почерктери менен, мынакей. Мына Турар Рыскуловдун кол жазмалары. Биздин архивден чыкканчы. Анан баары дымы эле калышты, аябай ыраазы болушуп. Анан ошол жерден кептин аягы Төрөкул Жанзаков боюнча болуп кетип калды. Анан Алматага да чакырышты, Астанага да чакырышып атат. Анан ошо буйрса аякка да ачылыштар болот. Анан бизде дагы мына Илимдер академиясында Асанканов
Абылабек дагы ушуну бир уюштуруп, бет ачарын уюштуруп, казак академиктерин, окумуштууларын чакырсак деген мындай максаттарыбыз бар. Эми китепте калбай калып атпайбы, бул өзү бир ас эле чыкканда ушуну дагы бир сыйрай редакциялап, кыскартып. Мен ошо суроом ушул болуп атат сизгечи. Бул эмне үчүн аз нуска чыгып калды дегенге жооп берсеңизчи. Эми каражатка жараша да эми. Ооба. Мына бул аябай кандай десем баалуу китеп болуп турат да. Мындай баатыр, мындай инсанды азыр биз барктап алышыбыз керек. Мамлекеттик деңгээлде бул адамга баа берилиши керек. Анткени бул киши биринчилерден болуп баягы алгачкы мамлекеттик ишмер. Кыргыз элин өзүнчө бөлүп, баягы негизи кыргыз өзүнчө эл болсо экен дегендей чоң аракетин жасаган бириши, бирок душман колду болуп өлдү да. Каза болуп курман болбодубу? Биз муну дайым эле баягы эл эсинде болуш керек. Эл эсинде биздин тарых барактарына бул кайрадан жазылыш керек. Ар бир адамды эмгеги үчүн өз ордуна коюшубуз керек, баалашыбыз керек деген ой болуп атат да. Муну да бир көбүрөөк чыгарып, бир аракет кылып көрүңүзчү. Эл да бир карап көрсүн. Кызыккандар көп. Жана соцсеттерде айтып атпайбы? Төрөкул Жаназаков жөнүндө бир сөз кылбайсыңарбы деп. Билген адамдар бар да. Эми бул китепти муну Чүйдүн областтын мурунку губернатору Тентичев деген жигит бар экен. Мен тааныбайт элекем. Анан бир аксакал менен кирип ушул китеп боюнча сүйлөшсөк, мындай тарых, адабиятка кызыктар эмеспи? Ой, болду байкем, мен муну аябай көбөйтүп чыгарышыбыз керек экен. Мен жардам берем деди. Баягы ишкерлиги да бар окшойт. Бирок ошо менен дайыны жок, өзү да жоголду. Кабары да жок. Анан мен сенин артынан бармак белек, өзүбүз эптеп чыгарганга аракет кылабыз. Өзүбүз эптеп чыгарганга аракет кылып атабыз. Бул кишинин атын борбордук көчөлөргө бериш керек. Мисалы, Алматада Койшубаев деген активист, тарыхчы бар. Илимпоз. Ошол бийликке жазып отуруп Алматадагы Фурманов деген чоң көчө эмес беле. Ошол көчөнү алдыртпадыбы? Эстелиги бар эле Фурмановдун эстелигин алдырды. Бизде мына Шампан комбинаттын тушунда ошол көчө, Фурманов атындагы көчө. Ошол кур дегенде Фурманов көчөсүн Төрөкул Жаназаков көчөсү кылып койсок эмнеге болбосун? Фурманов менен Фрунзе кандай мамиледе эле? Эми дальний родственник деп жазылыптыр архивтерде. Фурманов бажа болгон дешет да экөө. Анткени эмнегедир Фрунзеге көп арызданып, анан Фрунзе ошону айткандарына макул болгон турат да. Калкалап тургандай болуп атат да. Калкалап жүргөн. Эми бул киши деле көп жашабаптыр. Ошол 24-жылдары эле менингит болуп Фурманов качып болуп кеткен да. Бул Төрөкул Жаназаков жана Ташкентте кызматта иштеп жүргөндө 1912-жылы бир 19 жашында мамлекеттик думага депутаттыкка кандидат болуп, көптөгөн Россиянын, падышалык Россиянын ошондо шайлоо болуп калат да. Мына ошол шайлоого ага чейин ушул туземный элдер деп коет, жергиликтүү элдерден көп мындай депутаттыкка алынчу эмес да, уруксат берилген эмес. Анан 12-жылдан баштап ошондой боло баштагандан кийин анан бул өзүнүн кандидатурасын коет. Мамлекеттик думага депутаттыкка кандидат болуп. Бирок бул өзү жаңгыс болуп калат. Эми ошондо Ташкентте кыргыздар деле жок экен да. Бөкөйханов, Тынышбаев, Мустафа Чокой деген киши. Андан бөлөк казактын баягы ак сөөктөрүнүн баардыгы, Павлодар, Карагандардын баары эле университеттерди бүтүп калган экен да ошол убакта. Анан Бөкөйхановдор өтүп кеткен да. Талапкер болгон. Талапкер болгон да. Бул киши талапкер боюнча өтпөй калган. Ооба, талапкер болгон. Эгерде бул мамлекеттик думага депутат болуп барса, жанагы Керенский 16-жылдагы үркүм боюнча эң чоң доклад жасап, мына революциянын алдыга батчылышына ошо Керенскийдин доклады аябай күчтүү болгон да. Ошо Керенский айткан да, бул сарттарга караганда дейт. Кыргыздардын кырылганына караганда сарттардыкы чепуха деген доклады бар да. Ошол Керенскийдин доклады бомба болуп жарылган. Падышага кат айткан, мынакей биз элди кырып алдык. Бүт жер суудун баардыгын алып,
кыргыздарды тоо ташка сүрүп мына аягы ушу болду. Мына ошон үчүн үркүн башталды деп туруп Керенский айткан да. Анан эгерде бул ошондо Керенский менен кошо депутат болуп калганда дагы бир топ жарып чыкмак да. Жакшы. Эми менимче ошо Исанович негизги маселелерге токтолуп өттүк. Бул Төрөкул Жанузаковдун учурунда кандай иши болгонун, кандай эмгек жасаганын мына биз кыска болсо да айтып өттүк. Элге жетимдүү эле болчу деп ойлоймун. Мына сиздин 10 жылдан ашык иликтеп, изилдеп жүргөнүңүздүн баягы мээнетин көрүп жатасыз да. Анткени муну дагы түздөдүңүз, оңдодуңуз, элдердин сын пикирлерин дагы уктуңуз, толуктагандай болдуңуз да. Баш аты болуп атат бул китеп. Улай эми эле баягы сиздин чыгармачылык ишиңиз ийгиликтей берсин, өсө берсин. Сизге ден соолук каалайм. Дайыма ушундай бир жаңы ачылыш кылып турсаңыз бизге да жакшы. Рахмат сизге. Урматтуу замандаштар, ушу менен Сонжа программасын аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.